Абдыразаковна да. Рахмат. Бул жактан сүйлөгөнгө укугум бардыр эми. Мен эми эмоция калтырбайм. Жашым улуу, төрөгага караганда жашым улуу, эжеси болом, аял киши болом. Аял кишилер эми жаратман келебиз. Эркектер анча-мынча ачуу калтырып коесуңар, кээде аша чаап кетесиңер. Бирок аныңарды биз көтөрөбүз эже катары. Мен мыйзам боюнча сүйлөйм. Регламенттин 18-беренесинде жазылып турат. Эгерде дисциплинаны бузуп, нарушитель болуп, тартипти бузган учурда гана микрофону өчүрүлөт, ал төраганын укугу. Башка учурда 1 айла өчүрө албайт. Мен регламент менен сүйлөйм. Анан эми өзүңдер ойлосоң башканы шер ойло дейт. Чынында бул мен жумушчу моменттар кандай болот? Мыйзам ушинтип талкууланыш керек да. Жөн эле кабыл ала берсек болбой калбайбы анда? Ошон үчүн жогору кеңеш, ошон үчүн талкуу болот. Мен эч кимди душман тутуп аткан жерим жок. Мен ошол терминге каршы чыгып атам, албетте, каршы чыгып атамын. Ал менин пикирим. Анан мен айтып атсам, терден сөз аты, мен атымды атадың деген да киши жок бул жерде. Биз жалпы жолунан айтып атабыз, төрага. Сиз дагы мындай ачуу калтырбаңыз. Биз бар, сиз барсыз да. Коллектив бар, анан сиз төрагасыз. Bunday кылганыңыз туура эмес болуп калат. Сиздин сөзүңүздү биз эч жерге таштабай макул болуп атпайбызбы? Сиз деле кечирим сурап койсоңуз болот. Бул жерден процедурныйдан бир маселе боюнча 2 жолу чыгып сүйлөгөнгө менин укугум бар. Мен тартипти да бузганым жок, дисциплинаны да бузганым жок. Мыйзамга каршы добуш бериш ал менин пикирим. Мен ошол пикиримди айттым. Вакыф дегенге мен комитетте дагы кайра каршы чыккан, бүгүн эле каршы чыкканым жок мен. Ушуну жакшынакай кылгыла, биз кыргыз мамлекетинде жашайбыз. Биз өзүбүздүн мыйзамдарга, өзүбүздүн каада салтыбызга, өзүбүздүн маданиятыбызга, өзүбүздүн менталитетибизге туура келсин деген нерсени айткан эмнеси тартип бузгандык? Эгер мен микрофонум өссө, мен Кудай үнүбүздү өчүрбөсүн. Башкасынан коркуп бүткөнбүз уже биз. Коркпойм мен эчтекеден. Коркуп бүткөнбүз. Мен ал возраст курактан да өтүп кеткенмин. Корккон курактан өтүп кеткенмин. Бир гана Кудайдан коркомун. Мыйзамдарыбыз элге иштеш керек. Бар мамлекеттин саясаты үчүн болуш керек деген нерсени айткан эмнеси душмандык, эмнеси дисциплинаны бузгандык. Дисциплина бузулган учурда микрофонду өчүрүп салган укугу бар. Мейли, мен ачуу калтырбайын деп атып, дагы кайра. Эми бул чындык. Мыйзам талкууланыш керек да. Кечирип коесуңар. Мен колдобойм мыйзамды. Рахмат.